Чегарадан тажик тарап кармап кеткен кыргызстандык жоокер бошотулду. Баткендеги кыргыз-тажик чегарасында куралдуу кол салуудан кийин тажикстандык чегарачылар кармап кеткен Кыргызстандын чегара кызматынын прапорщиги Умаров кыргыз тарапка берилди. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан кабарлашты. Жоокерди мекенине кайдаруу боюнча 9-июлда Кыргызстан менен Тажикстандын чегара кызматынын жетекчилери сүйлөшкөн. Бүгүн түнкү саат 1-ге чукул Кыргызстандын чегара өкүлү менен аскер кызматкери Умаров кайрагач көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстанга кирди деп айтылган маалыматта. 2021-жылдын 10-июлундагы саат 10:00-га карата алынган маалыматтарда Баткен облусундагы кыргыз-тажик чегарасындагы абалдын туруктуу экени кабарланды. Белгилей кетсек, кечээ 9-июлда кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кол салууда катышууда тажик тараптын огунан курман болгон кыргызстандык чегарачы сержант Хосидин Ходжиевдин сөөгү алынып келинген. Булак Назарнёвский. Ош ынтымак партиясы шайлоодон четтетилди. Борбордук шайлоо комиссиясы 10-июлга караган түнү өткөргөн жыйынында ынтымак партиясын Ош шаардык кеңешине кайра шайлоодон четтетти. Буга жалпы иш коомдук фондунун арызы негиз болду. Фонд Ош шаардык милициясы партиянын талапкерин добуш сатып алууга шектүү катары кармаганын, ага карабай Ош шаардык аймактык комиссиясы партияны шайлоодон четтетүүдөн баш тартканын билдирди. Ушундан улам алар бул чечимге каршы Бор шайкомго кайрылган. Ынтымак партиясынын лидери Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев ал жетектеген партиядан талапкер добуш сатып алууга шексин алып кармалып, кайра коюу берилгенин ырастады. Ал БШКнын жыйынында талапкердин мыйзамсыз ишке барарын билбегенин айтып, Бор шайкомдун мүчөлөрүн партияны шайлоодон чыгарбай турууга чакырды. Ош шаардык милициясы 7-июлда шайлоочуларга акча сунуштаган 4 кишини кармаган. Алардын экөө талапкер болуп чыккан. Текшерүү учурунда алардын жанынан жашоочулардын тизмеси жана 115 000 сом табылган. Милиция кармалгандар кайсы партиянын талапкерлери жана үгүтчүлөрү экенин ачык жарыялаган эмес. Бирок алардын бири 1959-жылы туулган жаран экени белгиленген. Кийинчерээк ал ынтымак партиясынан шаардык кеңешке талапкер Бахадир Латиханов экени белгилүү болгон. Ошто шаардык кеңешке кайра шайлоого 9 партия ынтымак, улуу журт, бир бол, бүтүн Кыргызстан, ата журт Кыргызстан, улуттар биримдиги, келечек, нур жана биздин Кыргызстан катышып жаткан. Ынтымак шайлоодон четтетилип 8 партия калды. Булак Азаттык.